Кыргыздын улуттук суусундугу тамшаны ичкен шаар тургундары жана майрамдык маанай. Бүгүн улуттук суусундуктарды чыгаруучу Шоро компаниясына 25 жыл толду. Бул жылдар аралыгында компания өндүргөн Максым, Чалап жана Жарма кыргыз элинин сүйүктүү суусундугуна айланып, Шоро Кыргызстандагы ири ишканалардын бири болуп калды. Шоро компаниясы 25 жылдык юбилейинин урматына бардык шаар тургундарына бекер Максым суусундугун таратты. Элдин кубанычына чек жок. Анткени күндүн ысышы менен тургундарга берилген бекер шоро көңүлдү көтөрбөй койбойт. Көпчүлүгү компаниянын туулган күнү менен куттуктап, ыраазычылыктарын билдирип жатышты. Чиркин шоро кандай сон илгерки Максымдын даамы, талкандын жыты элестейт. Бул табылдыга азамат. Муну эч ким эстен чыгарбайт. Ишине, эмгегине, жасаган мамилесине кыргызды бу дагы өзүнүн даамы шоро менен таанытып койду. Шоронун ичкиле мунун ден соолукка да пайдасы бар. Ичсең суусундук канат. Баары жакшы кыскасы. Иш кылып кыргыз баласы болгондон кийин Жарманы таштабагыла. Шоро деген шоро. Шоро компаниясынын 25 жылдыгы менен куттуктайм. Күндө эле мен ушул жайында ар бир эле адамдын күнү шоросуз өтпөйт болуш керек деп ойлойм да. Үйдөн дагы ушул суусундукту жасаганга аракет кылып көргөм, бирок эч эле окшошпой калган да. Ошон үчүн мен ар бир күнүм шоро менен башталат. Бүгүн майрамды аябай сүйүнүч менен, кубаныч менен белгилеп атабыз. Бүгүн болгон Бишкек шаарында жашаган биздин жарандарды бүгүн бекер Максым таратып, сүйүндүрүп, бүгүн суусундарын кандырып, бекер Максым таратып атабыз. Келип, бесплатный Максым, бекер Максым ичүүлөрүн суранабыз. 18 жылдан бери тынбай эмгек кылып келатабыз. Рахмат, компания ушинтип бизди куру койбой, ушинтип сүйүндүрүп, сыйлап атканына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мындан ары компания өссүн, өнсүн, мындан да чоң жетишкендиктерге, ийгиликтерге, дагы өсүштөргө жетүүсүн каалайбыз. Шоро компаниясынын башкы директору Бактыбек Исирайылов компаниянын 25 жылдык ийгиликтеринин сыры талыкпас эмгекте экенин айтат. Кыргыз элинин кайталангыс даамы бар улуттук суусундуктарды жасоодо кызматкерлердин салымы чоң экенин белгилеп, майрамы менен куттуктап өттү. Бул акция тек гана Бишкек шаарында эмес, жалпы ушу Кыргызстан боюнча бардык ушу соода түйүндөрүндө жүрүп атат. Ал эмес коңшу Казакстан өлкөбүздүн дагы ушу Кордой шаарчасында дагы болуп атат. Эми бул акциянын негизги максаты бул биз менен 25 жыл бою бирге болгон. Бизге ушул 25 жыл бою ишеним көрсөткөн. Ушу биздин суусундуктарды 25 жыл бою сатып алып, биз менен чогуу болгон биздин кардарларыбызга ушул терең ыраазычылык бергизип, бир сый урмат көрсөтүү да. Келечекте биз дагы бир кыйла ушул улуттук суусундуктарды, тамак аштарды чыгарып, ден соолукка пайдалуу азыктарды чыгарып, ушу ишеничти дагы аткарабыз деген ушу пландарыбыз бар. Ушу бардыгыңыздарды ушу биз менен чогуу болуңуздар деп айтмакчымын. Шоро компаниясынын өкүлдөрү Табылды Эгембердиевдин айткан насааттарынын негизинде иш алып барууда. Мындан улам Шоро компаниясы учурда суусундукту эл аралык стандартка ылайык жасоого бел байлап, жакынкы убакытта чет өлкөлөргө экспорттоону пландоодо. Бирден бир айткан насааты биз улуттук суусундуктар менен дүйнө жүзүн багындырабыз деп айтып кеткен эле. Бүгүнкү күндө ошол стратегиянын негизинде биз баардык иш-чараларды жүргүзүп, баардык ушул шоро өндүрүү ишканаларды эл аралык стандартка ылайыкташтырып жасап атабыз. Буюрса 2018 жылдан баштап ушул экспорт багытындагы көп иштерди жасалып, ушу биздин негиздөөчүбүз Табылды Бердикуловичтин ушул айтып кеткен насаатын ушу ишке ашырабыз деп, ушул багытта көп иштерди жүргүзүп атабыз. Шоро компаниясынын жүзү аталган Талант Ашканов дагы майрамдык иш-чарага катышты. Булгаары көрмө, көз айнеги, муруту жана калың колгап кийген Шоро байке да шаар тургундарына жагымдуу маанай тартуулап, бекер суусундук ичүүгө чакырып турду. Бул образ азыр аябай жагымдуу, элдер таанымал, бүт жерден тааныйт. Кайсы жерге келбесең, Шоро байке деп жакшы тосуп алышат. Бул форма деген негизи Кыргызстандын Академия наукында нанотехнология формасында түзүлгөн, ысыкта ысыбайт, суукта үшүбөйт,
кандай гана жагдай болбосун бир бир климат контроль кармайт. Табылды Эгембердиев 1992 иниси Жумадыл Эгембердиев менен бирге Кыргыз улуттук суусундуктарын чыгарган Шоро компаниясын негиздеген. Учурда компания миңден ашык ишкерди жумуш менен камсыз кылат. Шоро компаниясы чейрек кылымдын ичинде көптөгөн ийгиликтерди багындырып, өлкөдөгү улуттук ичимдиктер рыногундагы лидерге айланды. Компания мындан ары дагы өсүп өнүгүп, Кыргыздын атын дүйнө жүзүнө таанытат деген элдин ишеними чоң.